Ассаламу алейкум мекендештер, Москвадагы айдоочулар. Бүгүнкү сөз кыла турган знак бул 320 обгон запрещен, грубый нарушениялардан бири. Если случайно нарушать этип алсак, канча штраф болот, кайсыл учурда сотко ашат, кайсыл учурда обгон кылсак болот. Бүгүн ошолор боюнча айтып берем. Биз менен болуңуздар. Москвадагы айдоочулар 320 знак боюнча айтсак, 320 знак обгон запрещен. Если случайно сплошнойду кесип өтүп обгон кылсак, ГАИ тотото турган болсо, протоколду статья 12-15 4 час менен толтурулат. Либо өзүнүн полицейский отделениясына жазып берет, либо сразу сотко жазып берет. Если полицейский отделение өзүнүн отделениясына жазып берсе, бул бизге бир плюс болот. Ал жерде тергөөчү менен сүйлөшүү жолу менен, түшүндүрүү жолу менен ал жерден сотко чейин чечип алсак болот маселебизди. Если ал менен келише албай кала турган болсок, алар менен грубый этип же спорлошуп, без видеофиксация спорлошо турган болсок, алар баштын ортусу келбей сразу сотко жазып берет. Сотко барганда кандай? Сотко барганда общий информация алып карайт. Ушул убакка чейин канча нарушение кылгансың, грубый нарушение канча жолу кылгансың, ошолорду полный карап чыгат. Если биринчиси болсо, ушул нарушение көбүнчө соттор 99% жөн эле штраф жазып берет. Эскертүү негизинде 5000 жазып берет. 5000 20 күн ичинде төлөсөң 2500 болот. Анан айтып кетсем, если экинчи жолу грубый нарушение болгон болсо, ал жерде уже 50/50 соттун настроениясына каралат, сенин отношенияңа каралат. Ошол жерде түшүндүрүп, башка кайталанбайт, нарушать этпейм деген, же болбосо өзүбүздүн ситуациябызды түшүндүрүп, үй бүлөдө бир эле мен иштейм деп, типа өзүбүздүн ситуациябызды түшүндүрө турган болсок, сот жибей турган болсо, жөн эле экинчисине дагы штраф алсак болот, мүмкүнчүлүк бар. Если үчүнчүсү болсо, грубый нарушение, бул жерде без вопрос, уже лишение прав 4 айдан 6 айга чейин. Сот ушундай чечилет, туугандар. Кийинкисин айтып кетсем, экинчиси кайсыл учурда обгон кылсак болот. Если спецмашина болсо, аркасында знак болсо, 422 знак болуш керек. Ошол болсо, либо спецмашина үстүндө мигалкасы менен, сарык мигалкасы менен иштеп кетип аткан, движенияда кетип атат, бирок 30-дан ашпай атат. Ошол учурда обгон кылсак болот. Но ушул жерде дагы бир эскертүү, только видеофиксация менен. Если случайно аркадан ГАИ тосуп, ортодо спор боло турган болсо, сотто, если видеофиксация болсо, спецмашинаны обгон кылдым деген 100% водитель тарапка чечим чыгат. Ошондой видеофиксация болбосо, эч кандай доказательство жок, подстава болуп калышыбыз мүмкүн. Андан кийин айтып кетсем, токтоп турган көбүнчө вопростор болот. Токтоп турган машинаны обгон кылсам болобу деп. Если сплошной болсо дагы кылсак болот. Только токтоп турган машинанын артында аварийный знак болуш керек. Если аварийный знак болбосо, обгон кылганга болбойт. Биз көбүнчө эле токтой калса эле обгон кылып өтүп кете берет. Ал көбүнчө ГАИлер деле токтотпойт ал учурда. Бирок если принципке туруп токтото турган болсо, ГАИде полномочия болот. Токтоп турган машинаны обгон кылганга бул жерде статья өзгөрөт. 12-15 час 3 болуп. Если час 3 жазылса, сиздерге эч кандай сот болбойт, башка болбойт. Жөн эле 1500 рубль штраф аласыздар. Эми экинчиден өтөлү бир эскертип айтып кетейин. Токтоп турган машина бул жөнөкөй эле легковой машиналарды айтабыз. Если автобус болсо, трамвай болсо, эч качан обгон жасабагыла. Если аркасында бузулду деген аварийный знак коюлбаса.
если токтоп турган болсо деле бул препятствие болуп атат деп обгон кыла турган болсоңуздар, бул жерде автобус, трамвай закон боюнча препятствие болбойт. Бул жерде сразу статья өзгөрөт. Полиция сиздерге 12-15 4-чү частты жазып берет. Грубый нарушение болуп эсептелинет уже. Ошондой туугандар, эч качан нарушать этпеңиздер. Сак болуңуздар. Ушул Сак бол KG каналы ушундай информацияларды берүү үчүн ачылган. Биздин каналга катталыңыздар. Жана биздин видеороликтерди, ар бир чыккан видеороликтерди башка группалар менен бөлүшүңүздөр. Бул мыйзамдар билгендер үчүн эмес, билбегендер үчүн чыгарып атабыз. Москвага жаңы келгендер көбү билбейт. Ошолорго кичине болсо да сабак болсун, билип алсын деген максатта чыгарып атабыз. Сак болуңуздар.